Bir жылда 4700'тен ашық зордық зомбылық болады екен. Аялдарға қарсы. Şu 6 жылдан бері çoğultup келатам, кино тартайын деп жүрмін, биздин акмакчылыгыбызды, биздин коомдогу аялдарга, кыздарга болгон акмакчылыгыбызды көргөзөйүн депчи. Бизде мындайда өзүнүн баягы физикалык жактан кара күчү көп болсо ошону сөз пайдаланыш керек да. Бирок эркектерге кайрыларында алар ошо үй бүлөсүн таштап силердикине барып атат. Үй бүлөсүн, ата-энесин таштап силерге барып атат эркектер. Ошо силерге барып атат. Элестеткиле, атасын да, энесин да таштап силерди жакшы көрүп барып атат. Анан ошолорду көтөрүп алып калат. Бул просто мен билбейм, аял кишиге кол көтөргөндүк бул зөөкүрлүк да эмес, бул просто билбейм, айванга да теңегим келбейт, айвандар да андай кылбайт. Бул акмакчылык, билбейм, мындай айтып да эмете албайм да. Эң коркок, жүрөгү жок адамдар, эркектер ошондой болот да. Бирөө айтышы мүмкүн, өзүңчү деп. Мен өзүм эч качан мындай, даже сөмө эмес деп, даже катуу да айтпайм да. Аялзат үйдүн куту деп абалкылардан калган кеп, бабалар берген мурасты бар бекер айтар жалган деп, камман азатам барында каныке эне ким болгон, Айкөлгө кубат дем берген, айымдан чыккан пир болгон, Алымбек датка жактырган, Курманжан датка данышман, Жаңыл мырза кыз сайкал, баатырдык жайды тааныткан, тарыхта кыргыз эненин таасындуу болгон оруну, акылга сыйбас азыркы айрым эркектердине жоругу, эне бул үйдүн жарыгы, эне бул үйдүн кубаты, эне бул жашоо сапары, эне бул үйдүн мурасы, кадырлайт сыйлайт жубайын, жигиттин болсоң уяты, аялга кылган мамилең кызыңа кайтар бир кезде, тамшанып баккан кызыңдын тагдырын ойло бул кезде, аялдын кыздын энеңдин колунда турат бактысы, жалпыга жаккан жигиттин жарыңда бакыт ачкычы, аялыңдын урарда апаңдың ойло башкысы, төпөштөй берсең жарыңды, төгөсүң талай багыңды, сени энеңдин урат ак сүтүңө. Мен балдарымды тарбиялаймын. Бош убактымды алар менен чогуу өткөрүп, алардын өз оюн ачык билдирүүгө үйрөтөмүн. Өзүмдүн кыймыл аракетим менен, жүрүш турушум менен, эмгегим менен мен үй бүлөгө туура мамиле кылууга жана ар бир адам, ар бир эркек жоопкерчиликтүү атуул болууга балдарымды үндөймүн. Биздин коомдо ушу аялдарга болгон зордук зомбулук фактысы чыкканда гана баарыбыз ызычы түшүп, ошондо дагы эркектер аял алсыз да, ал бирөөнүн энеси, бирөөнүн карындашы, бирөөнүн жубайы, аяп койсоңор болмок дегендей мамиле бар да. Бул туура эмес. Аял бул биринчи кезекте адам. Адам, анын бардык нерсеге өзүнүн укугу бар, жашоого болгон укугу бар, ал кордолбой бактылуу жашаганга укугу бар анын. Ошондуктан эркектер жана аялын сабап өзүнүн досторуна мындай өзүнүн баатырдык катары сүрөттөп, көрдүңөрбү мен аялымы моундай эки көзүн көгөртө койдум деп мактанган эркектерди биз баарыбыз жээрип, аны сен зөөкүр, мыкаачы, айван катары биз катуу жектеп, баарыбыз ошону коомчулук жаман көрүшүбүз керек. Зордук зомбулук болбосун, алардын жазасын бергенди баарыбыз көзөмөлдөп, аялга зордук зомбулук көрсөткөндөр сөзсүз түрдө өзүнүн жазасын алып, экинчи аны кайталабай турган кылышыбыз керек. Акыркы убактарда аял затына болгон мамилеге көрүп, чындыгында чыгып аткан видеолорду көрүп жан кейийт. Суранып кетет элем. Негизи аял затынын орду бул жашоодо өтө бийик, өтө зор. Бекеринен айтылбаса керек, бейиш апалардын тамагынын астында деп. Ошондуктан туугандар, келгиле, аял затын урматтап сыйлайлы. Ооба, кемчиликтер ар бир адамда болот, ар бир адам идеалдуу эмес. Бирок чечүү максатында сөзсүз эле кол көтөрүп, физикалык колдонуу менен бул чечилбейт. Дипломатия жолу менен. Ийири отуруп түз кеңешип, аял затына болгон мамилени өзгөртсөк. Урматтуу достор, азыркы учурдагы аял затына болгон мамиле тууралуу өз пикиримди билдирейин деп атам. Негизинен аял затына биз аяр мамиле жасашыбыз керек. Ар түрдүү жактан колдоп, көңүл алганга аракет кылышыбыз керек. Жада калса, үй иштери бул бир гана алардын мойнундагы жүк эмес,
колдон келишинче үй иштеринде дагы жардам беришибиз керек. Себеби менин үй бүлөмдө дагы ушундай. Мүмкүн болушунча жардам берип, келинчегимдин көңүлүн алганга аракет кылам. Себеби аны жакшы көрөм, ал да мени жакшы көрөт. Ошондуктан ушул атмосферанын ичинен бир бактылуулук, сонун бир бактылуулуктун атмосферасы чыгат. Жана биз чыныгы мырзалар эч бир учурда аял затына кол көтөрүп, физикалык жактан, моралдык жактан, психологиялык жактан аларды басынтып, жаман сөздөр менен, жаман иштер менен аларды коргошубуз керек. Себеби алар балдарыбызды тарбиялайт, себеби алар коомду тарбиялайт. Келиңиздер, алардын көңүлүн алып, мындайча айтканда аларды көкөлөп бир коргоонго аракет кылалы. Бүгүн кыргыз бийлиги аялдардын укугун жетиштүү коргой албай жатканы белгилүү. Андыктан мен ар бир кыргызстандыкка, ар бир өзүн мырзамын, чыныгы жигитмин деген балдарга кайрылам. Сен жана мен аялдарга болгон зомбулукту токтотулабыз. Кантип мен эжемди, карындашымды, апамды, кошунамдын кызын, аяшымды, таанышымды, дегиле ар бир кызды зөөкүрлөрдөн, жемекор эркектерден коргоо кылалы. Биз зомбулукту чогуу токтотолу. Я уважаю женщину не потому, что она чья-то мать, чья-то сестра или чья-то дочь. Я уважаю женщину прежде всего, потому что она человек. Домашнее насилие – это не внутрисемейная проблема, это проблема всего общества. И если мы видим или слышим, что в соседнем доме творится такое насилие, мы должны срочно бить тревогу. Это ненормально. Нет домашнему насилию. Аял затсыз пайдабалдар түптөлбөй, өмүр өзү болмокко дейм бүткөңдөй. Кыбыр эткен миң сыйкырдуу жер шары аял заттын толгоосунан бүткөндөй. Аял асман, аял жашоо, аял зат аландыктан өтүү керек аярлап. Көөдөнүнө таш эриткен аялсыз көңүл кушу кантип кайдан жай алмак. Азырчы апалардын моюнунда дөңгөлөк, азап тартып, ажар өчүп, өң бөлөк. Ааламдагы биз билбеген кыямат аялдардын муң зарында өңдөнөт. Келтек менен жашап калган улутуң келечекке барары чын жөрмөлөп. Келиңиздер, аландыктан аял затыбызды ыйлатпай, көздүн карагындай сактайлы, барктайлы.